Европадан жумуш издеп жатсаңыз, бул видеону сөзсүз көрүңүз. Биздин редакция текшерилген, ишенимдүү жана так маалымат менен бөлүшөт. Сиз Берлинде Милка компаниясынын кампасына жумушчу керек деп, айына $3100 же 270 000 сомдой маяноо убадалаган билдирүүнү көрдүңүзбү? Чет өлкөдөн жумуш издеп жаткан катталуучуларыбыздын бири Инстаграмда ушундай жарыяга туш болуптур. Ал билдирүүнүн алдына өзүнүн номерин калтырып койгон, андан соң белгисиз жарандар видео байланыш менен сүйлөшүп, документтерди көрсөтүүнү өтүнгөн. Катталуучубуз аларга документтерди көрсөтүүдөн чоочулап, бизге маалыматты текшерип берүү өтүнүчү менен кайрылды. Биздин каарманга байланышка чыккан адам өзүн жарандарга жумуш табууда жардам берген Manpower компаниясынын кызматкери Роман Зубрёв деп тааныштырган. Компаниянын расмий сайты катары manpower.org сайтын көрсөткөн. Жумушка орношуу үчүн эч нерсе керек эместигин айтып, жөн гана документтериңизди текшерип алалы деп жүзүн көрсөтпөй видео байланыш менен чалган. Анан Кыргызстанда шылуундарга алдангандар көп экенин билерин белгилеп, ага гана ишенүүнү сунуштаган. Давайте не сотрудник клиенту, а как просто человек с человеком. По-человечески говорю. Если действительно хотите, лучше сотрудничайте с той компанией, которая вас не собирается обмануть, потому что у вас в стране зафиксировано было за этот год очень большое количество мошенничества. Поэтому, если действительно боитесь, лучше уже сотрудничать со мной. Алгач алар жиберген шилтемени карап көрөлү. Whois Lookup сервиси аркылуу аталган сайттын домени ушул эле айда 4-ноябрда каттоодон өткөнүн биле алдык. Адатта шылуундар маалымат компаниясын баштоо алдында жаңы сайттарды каттаган учурлар буга чейин болуп келген. Ал эми сайттардын коопсуздугун текшерген Scam Advisor сервиси шилтемени анализ кылып, ишенимсиз деген бүтүм чыгарды. Сервис сайттын ээси өздүгүн жашырганы, ага кирген колдонуучулардын аз экени жана анын жакында эле катталганы күмөн жаратаарын маалымдады. Ачык булактарда Manpower компаниясынын Германиядагы филиалына таандыкталган башка сайт бар. Scam Advisor ушул сайтты ишенимдүүрөөк деп көрсөтүп жатат. Ал көптөн бери иштетилип келген жана 2021-жылы кайра каттоодон өткөн. Ал эми Орусиядагы филиалы деп көрсөтүлгөн башка сайтта компаниянын атынан шылуундар жумуш сунуштап, байланышып жатканы, аларга ишенбөө керектиги эскертилген билдирүүнү да көрсөңүз болот. Жыйынтыктап айтсак, Европанын шоколад кампасына жумушчулар керектиги тууралуу Инстаграмда тараган маалымат чындыкка дал келбейт. Ал эми сиз чет өлкөдө жумуш издегенде кандай окуяларга туш болдуңуз? Пикир калтырып, бул видео менен бөлүшүңүз.